Москвада мушташкан мигранттарды депортациядан тышкары дагы кандай жаза күтөт? Кузьминки метросунун жанында болгон окуянын кесепети оор болчудай. Ушул тапта диаспоралар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Москва шаарында Кузьминки метросунун станциясынын жанынан мушташа кеткендердин баары Россиядан депортацияланышы мүмкүн. Бул тууралуу Спутник кабарчысына Ички иштер министрдин Борбор калаа боюнча башкы башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Ведомство тараткан билдирүүгө караганда мушташ тууралуу маалымат полицияга 12 июль күнү кечинде түшкөн. Натыйжада станцияга полиция менен Росгвардиянын кызматкерлери барган. Кийинчерээк полиция бөлүмдөрүнө 103 киши алынып келинген. Мушташка Борбордук Азиядан баргандар катышканы айтылууда. Ал арада социалдык тармактарда болжол менен кыргызстандык делген эки эркек кишинин тажикстандыктар тарабынан сабалганын айткан видеосу тарады. Спутник агенттиги Кыргызстан менен Тажикстан Россиядагы элчиликтерине сурам жөнөткөнү менен азырынча жооп жок. Полиция ушул тапта иликтөө иштерин улантууда. Ошентсе да чырды уюштурууга күнөөлүү деп табылган мигранттар депортациялары анык болуп калды. Депортация болушу анык болуп калды. Бул тууралуу Спутник агенттигине Россиянын мигранттар федерациясынын президенти Вадим Коженов билдирди. Чет өлкөлүк жарандарды эч жакка чыкпоо боюнча тил катты негизинде коюп берүү каралган эмес. Айыбы аныкталгандан кийин адам сотко чейин камакка алынат. Эгер кылмыш мөөнөтү аныкталса, жазасын өтөйт, андан кийин албетте депортацияланат деди ал. Коженовдун айтымында ушул тапта республикалардын диаспоралары чыр ырбап кетпеш үчүн мигранттар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Мен жалпыга маалымдоо каражаттардан жана жөнөкөй адамдардан социалдык тармакта жүргөн видеолорду бөлүшпөөнү өтүнөт элем. Күтүүсүз окуялар болуп кетет. Мигранттардын 99% бул Россияда жашап, иштеп, салык төлөп, мыйзам бузбаган адамдар. Бейбаштар өтө эле аз санда, алардын кылыгы мигранттарга көө жаппашы керек деди Коженов. Москвада миграция боюнча эл аралык уюмда ушундай пикирде. Биз чет өлкөлүк жумушчулардын Россия аймагында чырга аралашуусун сындайбыз. Башка мамлекетке жаңжал чыгаруу туура эмес. Бул Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык жашаган мигранттардын баарынан шек жаратат. Окуя массал көрүнүшкө айланып кетпеш үчүн Ички иштер министринин көзөмөлүнө алынды, деди уюмдун директору Абдусаттор Исоев. Россия Ички иштер министринин маалыматы боюнча чырдын катышуучуларына административдик эреже бузуулар боюнча протоколдор түзүлдү. Ушул тапта мигранттарга Россияда жүрүү эрежесин бузуу жана майда бейбаштык боюнча айып коюлууда. Депортациядан тышкары күнөөлүү мигранттар айыпка жыгылып, Россиянын аймагына кирүүсүнө тыюу салынышы мүмкүн. Булак Спутник эжи. Эл чындыкты билсин. Канышай Мамыркулова Сакураны гейшалардын кимоносуна чапташкан экен, биздин спортсмендердин чапанына чаптап салышты. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргыз Республикасынын олимпиадалык курама командасын кабыл алып, аларга батасын берди. Тилекке каршы Токиодогу олимпиадада бара жаткан спортчулардын кийими социалдык тармакта талкууга түштү. Айрымдар чапандагы гүлдөр менен радугаларды катуу сынга алышты. Канышай Мамыркулова Сакураны гейшалардын кимоносуна чапташкан экен, биздин спортсмендердин чапанына чаптап салышты. Кут келсин Дилбар мода үйүн кекиртеги керней. Улут үчүн күйгөн патриотко тиктирүү керек болчу. Кыргыздын кылымы карыткан оюлар турганда кайдагы бир Сакураны чаптап, уят эле. Ушул форманын ар бири 95 000 сомго тигилиптир. Дилбар мода үйү өлөсүңөргө. Тилек Абдиев басынан мурун форманын модель кантет, мага такыр жаккан жок иши кылып. Гүлнара банный халаттай кылбай, кичине калпакка подцвет кылып коюшса болмок. Розовый гүл эркекке зачем? Понимаю. Азыр заман өзгөргөн, бирок өзүбүздүн оймолор эле сонун болмок. Кенжебек Арыкбаев атаны кокуйдук. Булар не Кудага же Меккеге барышат бекен? Казактар менен өзбектердикин карасаңар. Бизде деле чыныгы көчмөндөр мүнөзүн чагылдырган улуттук духта не деген сонун орнаменттер бар. Эми ушу чапандарды андан дагы Сакураны чаптап алгандардын карабайсыңарбы? Ушуну бүт дүйнө карап турчу олимпиаданын ачылышында кийип чыгышат бекен. Жазайым Айдекова кийимин бергиле 95 000 сомду кайтарып берсин. Чинара Карасартова Бетин, Мамытова Надежда кыргыздын улуттук кийимине Сакура причем? Ну и что Японияга барышса? Где логика? Что-то переборщили. Наргиз Мадеминова сом өлүп кетсин, онугу розовый гүлдөр зачем балдарга? Эске сала кетсек, Токиодогу олимпиадада жеңишке жеткен курама команданын спортчуларына 10 миллион сомдон, күмүш медаль үчүн 7 миллион сом, коло медаль үчүн 5 миллион сом каралган. Башкы машыктыруучуга спортчунун акчалай сыйакысынын 30% өлчөмдөгү суммасы, улук жана жеке машыктыруучуга спортчунун акчалай сыйакысынан 25% өлчөмдөгү суммасы. Биринчи машыктыруучуга спортчунун акчалай сыйакысынан 10% өлчөмдөгү суммасы төлөнөт. Медицина кызматкерлерине Олимпиада оюндарынын чемпиондор жана олимпиадалык медалдын ээлери үчүн жалпы сыйлык фондунун 10% өлчөмүндө сыйакы төлөнөт. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.
Алмазбек Атамбаев боюнча досье буга чейин кандай айып тагылган дагы эмне күтүүдө. Орхан Инандын уурдалышы менен болгон ызы чуунун фонунда Алмазбек Атамбаевга каршы дагы бир кылмыш иши козголду. Сыягы бул экс-президентке ачылган акыркы иш эмес. Кактус медиа аны дагы эмнеге айыпташканын эскертет. Биринчи Азиз Батукаевдин иши 2020-жылдын июнь айында Атамбаев Крим авторитет Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулгандыгы боюнча коррупция боюнча күнөөлүү деп табылып 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылды. 2020-жылдын ноябрь айында жогорку сот өкүмдү жокко чыгарып ишти кайра кароого жөнөткөн. Экинчи Кой таштагы окуя. Алмазбек Атамбаев 2019-жылы 9 августта Кой таш окуясы боюнча козголгон кылмыш иштери боюнча кармалган. Мурунку президент жана анын тарапташтары киши өлтүрүү, адам өлтүрүүгө аракет кылуу, барымтага алуу, тополоң, бейбаштык, мамлекеттик кызматкерге карата коркутуу же зомбулук көрсөтүү беренелер боюнча айыпталууда. Сот процесси дагы деле болсо уланууда. 9 октябрдагы митинг өткөн жылы октябрь окуясынын натыйжасында экс-президент боштондукка чыккан. Бирок көпкө созулган эмес 9 октябрда Ала Тоо аянтындагы митингден кийин ал массалык башаламандык уюштурган деген айып менен кармалган. Тергөө иштери жүрүп жатат. Мыйзамсыз баю коррупция Алмазбек Атамбаев, Аскарбек Шадиев жана башка экс-чиновниктер менен бирге кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу, адалдоо беренеси боюнча кылмыш жасаган деп айыпталууда. Алар ТЭЦти модернизациялоодогу коррупция, кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу, мыйзамсыз байытуу, кен чыккан жерлерди мыйзамсыз басып алуу боюнча айыпталууда. Тергөөнүн версиясы боюнча алардын иш аракетинен бюджетке 13 миллиард сомдон ашык зыян келтирилген. Иш сотто. Орхан Инандын паспорты 10 июлда Алмазбек Атамбаевка жана анын кеңешчиси Фарид Ниязовго карата коррупция беренеси боюнча түрк жарандарына мыйзамсыз паспорт берүү фактысы боюнча жаңы кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Мунун бардыгы Түркия атайын кызматы тарабынан Кыргызстандан уурдалган Орхан Инандын ишинин алкагында жүрөт. Түрк бийлиги Инанды анын тарапкерлерине Кыргызстандын паспортун алууга жардам бергенин билдирди. Кумтөр иши Алмазбек Атамбаевка кумтөр иши боюнча айып тагылууда. Басма сөз жыйынында Камчыбек Ташиев Кумтөр Gold Company ишканасынан 500 миллион доллар алынгандыгын жана ушул мезгилде Алмазбек Атамбаевдин, Сапар Исаковдун жана бардык тиешелүү ведомстволордун жетекчилерин жана Центера Gold жооптуу өкүлдөрүнүн аракеттерине укуктук баа берилерин айтты. Мурунку президентти кандай берене коркутат азырынча белгисиз. Анда мурункулары Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев издөөгө алынган. Булак Кактус медиа. Эл чындыкты билсин. Сыймык Жапыкеев өзүнүн Facebook баракчасында билдирүү калтырган. Достор, бир поддержка кылгылачы урматтуу Садыр Нуркожоевич. Сиздин өлкөнү көтөрөм деген аракетиңизге биз ортоктошпуз. Сизден өтүнөт элек, суранат элек бир чоң мамлекеттик сыйлык ээсин таппай жүрөт. Сизге рахмат, мага деле генерал-майор наамын ыйгардыңыз. Өтө оор мезгилге туш келдиңиз. 30 жыл талкаланган тонолгон машинага миндиңиз. Баарын түшүнүп турабыз, ишиңизге ийгиликтер болсун. Ушул пост Асол Молдокматова жөнүндө болмок. Ушул айымдын кыргыз элине болгон эмгеги зор. 25 жылдан бери Асол элге пайдасын эле тийгизип келатат. Баткен болсо Баткенде пандемияда биринчилерден волонтер пайдасы зор канча деген балдарды акча таап окутту, чокутту. Россияда Зайцев, Киркоров, Пугачеванын юбилейлери, тойлору биздин кыргыз кызыбызсыз, Асольсуз болбойт. Асол ошол жерде алып баруучу. Россия менчи заслуженный деятель культуры деп наам ыйгарды. Кадыровка, Путинге, Эрдоганга пандемияда Асол кайрылуу жасаганда баарысы жооп беришти. Сыймыктанам. Көп элдер ойлоду Асол шайлоого даярданып жатат деп, бирок Асол саясаттан алыс, молодец. Урматтуу кыргыз өлкөсүнүн, мамлекеттин, элинин башчысы Садыр Нуркожоевич. Сизден өтүнөбүз, Асол Молдокматовага татыктуу мамлекеттик наам берүүңүздү эл суранабыз. Сиз саясатчылар менен эмес, эл менен эле болуңуз. Эл сизди көтөрүп кетет. Бир жолу көтөрүп кеткен ишиңизге албан ийгиликтер гана болсун. Мен элге ишенем, эл да мага ишенет. Эл чындыкты билсин. Эрнис Кыязов өзүнүн социалдык Facebook баракчасында билдирүү калтырган. Ачык коомдо аркылуу көз караш айтылышы керек, ал кодуланбоого, жерилбөөгө тийиш. Сөөмөй менен сая көргөзүлүп, ал жилмогуз, ал мокочо деп жеке көз караш үчүн таш бараңга алынбаган. Плюрализми мыкты өлкө өнүгөт, өсөт. Кезинде Садыр Жапаров куугунтукталып жүргөн кездери агасы Сабырова да кайрылганда айтканын баарын астейдил угуп, тыңдап, электен өткөрүп, аны менен кошо Көкжардагы үйүндө олтуруп алып, кумтөр боюнча кеңешип кесип фильм жасаган элек. Учурунда ал тасмадагыларды бийлик тоготпогон менен турмуш эмненин кандай экенин коомго өзү деле түшүндүрдү. Бирок
Канча бир мезгил өткөн соң Төрөбай деген диндеш сааналаш ага досумда так ушул кумтөр маселеси боюнча жалаага кабыларын, ал жалаанын айынан кодуланып УКМКнын камоо жайында олтуруп каларын, анан анын да дос чары жакындары мага кайрылып биз билген, биз түшүнгөн чындык момундай, бирок аны бийлик укпай атат деп кайрылышарын, алардын айткандарын баарын электен таразадан өткөрүп фильм жасайм деп эч ойлогон эмес экенмин. Мен муну жасабайт элем. Жасаганымдын себеби соңку саясий кырдаалдар боюнча коомдо өз салмагы бар депутат Исхак Масалиевдин бийлигине да оппозициясына да калыс укук коргоочу экс депутат Чолпон Жакупованын кезинде Өмүрбек Текебаев жалаага кабылып камалганда анын адвокаты болгон Таалайгүл Токтакунованын диний ишмер Садибакас Ажы Дооловдун өзгөчө пикирлерин, көз караштарын угуп салмактап көрүп, анын баарын тасмага коштум. Жогоруда кишилер кимгедир жагынгысы келген, кимгедир кошумат кылган категориядагы адамдар эмес. Алардын ниетинде бирөөнү жаман көрүү, жамандык каалоо, мамлекетке кыянат ойлоо такыр жок. Анысыңары бул тасманы коомго жарыялоо менен мен да өлкөнүн өнүгүү жолуна жаман ниетим жок экенин баса белгилеп койгум келет. Баарыңарга рахмат, өлкөбүздө тынчылык болсун, мамлекетибиз өссүн, өнүксүн, омин.